Азия молдон айрылган Бабанов Москвага учуп кетти. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов кечээ Москвага учуп кетти. Аны менен кошо Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчуроев да кеткен. Бабановго карата УКМК жана финансы полициясы тарабынан баш аягы 8 кылмыш иш иликтенип жатат. Анан ушундай шартта өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксаат берилгенинде мандем бар. Демек Бабанов бийликке Азия мол соода борборун алдырып жиберди деген сөздөрдүн чындыгы бар окшойт. Сыягы ичинен кан өтсө да Герт башынын эркиндиги жана Республика партиясын шайлоого алып келүү үчүн соодалап жиберген окшойт. Булак фабула. Карамушкина үй камагында калды. Жогорку кеңештин депутаты мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын санаалаштарынан бири Ирина Карамушкинаны сот үй камагында калтырды. Мындай чечимди 30 сентябрда Бишкектин 1 райондук соту чыгарды. Депутат 9 декабрга чейин үй камагында болот. Эске салса, Карамушкина барымтага алууга катышкан деп айыпталып жатат. Булак Назар Ньюс KG. Кийинки келчү депутаттар азыркылардан да хуже болот. 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоо азыркы жаңы кабыл алынган шайлоо кодекстери менен өтөлү белгилүү. Эске сала кетсек, буга чейинки шайлоолордо регионалдык барьер 5% болгон болсо, бул жолу 9% болот. Ушул кодекстер тууралуу суроого Нарын шаарында болуп жаткан жолугушууда депутат Рыскелди Момбеков жооп берип жатып, кийинки чакырылышта келген депутаттар бизден да хуже болот деди. Бизди да шайлаган эл болгон, бирок шайлоодо өзүңөр алдангансыңар. Чынында шайлоо кодекс боюнча өзгөртүү болуп жатат. Мен буга аябай нааразымын. Азыркы жаңы шайлоо кодекси менен келе турган кийинки шайлоодогу депутаттар бизден да хуже болот. Анткени жалаң байлардын, банкирлердин, базаркомдордун, бандиттердин парламенти болот. Бул өтө коркунучтуу кодекс. Биздин үнүбүз жетпей калды. Конституцияда Кыргыз Республикасынын жарана шайлоого жана шайланууга укуктуу деп жазылып турат. Бирок анда партия деген жок да. Партияны шайланууга укуктуу деген деги эле барбы? Жок. Силер партияны шайлап атасыңар. Партия ичине адамдарды тандап жатат. Бул шайлообу же тандообу? Бул таза саясий коррупция. Коррупция деп ушуну айтат, деди депутат. Булак Назар Ньюс KG.